Туғандар, ассаламу алейкум. Так, метро Сходненская болуш керек. Строительный проезд, дом 6 дейт. Зонтиктин кереги бүгүн тийди. Метро Сходненскийге келип калдым. Строительный проезд 6га. Туғандар, бул жерде жакшы мастерлер бар экен. Матис жана иномаркалардын ходовойлорун, моторлорун кылышат экен. Келгенде эле могу строительный проезд 6га келгенде эле могу шлагбаумдан келип, охранникке бекке келдим десеңиздер, шлагбаумду ачат. Ушул жол менен туура Даканса барасыңар туғандар. Даканса барасыңар. Азыр барып туруп көргөзөйүн. Матиздерге, основной матиздерди разбор кылып атабыз дейт. Жаңы дагы запчасттары бар дейт, бушный дагы запчасттары бар экен. Эми основной мына бизде доставкада иштеген туғандарга өтө керектүү нерсе. Матиздердин мотор, коробка, кыскасы бүт барын кыла беребиз дейт. Азыр гаражындагы бир көрсөтөйүн. Чынын айтсам, биринчи кадрым окшобой калып, машина менен келип тартып, машинаны коюп пешком барып тартып келатам. Экинчи кадр туруп атам. Так, нереге келгенде мерсип турат. Могул 287-чи гараж ушуладык туғандар. Могул жерге келсеңиздер, Матис иномаркалардын ходовойлорун, моторлорун сиздерге чоткий кылып берет туғандар. Ustalarga 100% гарантия. Өзүм лично таныйм бул ustaларды туғандар. Көрдүңүздөр местаны. Туғандар, видеонун башында айта кетейин. Буйруса жакында 1-2 айдын ичинде подписчиктерге 100 миңге чейинки жакшы бир машина белекке берген турам. Талкуу болуп атат, эмне машина берсем деп туғандар. Матис, Nexia болбосо бир 7 100 миңге чейинки. Обязательно машинени алыш үчүн туғандар, мен каналыма жана Инстаграмга сөз катталып, видеолорго лайк басып, комментарий жазып турсаңыздар, рандомный образ менен туғандар, өзү сиздер тандап алып, жакшы комментарий тамган программа бар, туғандар автоматически ким жакшы комментарий жазып, ким активно болуп, ким Инстаграмда катталган, ким лайк басат, ошонун бирөөсүн тандап алат дагы, ошого автоматически берилет туғандар. Буйруса машинени кайсы жактан алып келем, кандай кылабыз, химчистка тазалатып, кыскасы сонун видео чыгарып, ошо айттым го, сонун проект кылып, буйруса сонун кылып машинени өз эгесине тапшырабыз туғандар. Андыктан каналга обязательно подписка болуп, Инстаграмга дагы, Ютубка дагы туғандар. Активно боло берсеңиздер, бардыгыңыздардын мындайча айтканда толук шанс бар. Бирөөңүздөр болбосо, бирөөңүздөр сөзсүз машинелүү болуп каласыңар туғандар. Ошондой. Бүгүн 28 март буйруса. Машинанын жели дагы чыгып калыптыр, подкачать этип алып жүрөм, ремонт кылдырайын десем, ремонту шинадан да кымбат болуп келет экен. Анан чекесине латка коюш керек, туда, сюда, анан мынандай дедилер. Канча болот десем, 3600 дейт, коюйн анайын дедим. Бир лучше бушный эле, жакшы бир баллон салып койгон ага чейин 1-2 күн иштеп турсун деп, ошентип желдетип жүрөм. Saat 12:30 болуп калыптыр. Мен чыккыча эле saat 12:30 болот. Ладно, орозодо көп жанды кыйнабайлы. Өткөндө жанагы Яндекс таксинин офисине барып, жанагы типа митинг болду по-любому, башка эмне дебей элек. Барып өзүнүн жанагындай праваларын качать этип бардыгы барышты эле туғандар. Көрдүңүздөр да, жаңылыктарда жүрөт. Эме дела козгоп, уголовный дела козгоп, иш ачып коюштур. Эми ошого айтарым туғандар, биздикилер лично барбай эле койгула, орустар өлүп кетсин, булар өздөрүнүн ошентип праваларын качать этип неме кыла берет. Просто иш козгоп жанагынтип койсо, ошо менен дагы 3-4 ай убара болуп урусуп жүрөсүңөр да. Ошон үчүн лучше андай жерлерге барбай эле койгула. Анан митинг кылабыз, анан көтөрүлүш кылабыз деп
Яндекс оңой менен ал 10-20 адамдын сөзүн укпайт тугандар. Пошел деп коет, мисалы үчүнчү. 10тасы барса 10тасын тең блокировать этип туруп, жок кылып койсо каяка барат? Эч жака бара албайт. Азыр эмне көп, водитель көп. Ал келсе башкасы кетет. Яндекстин башы дагы урбайт да, ошон үчүн тугандар окшогон жерлерге неме кылганда өтө этият болгула. Андай жерлерге барбагыла, колдон келсе биздикилерге айтам. Вообще барбагыла. Яндекс кандай условия койсо, ошондой условияда иштейбиз, айла жок. Жанагынтип барып көтөрүлүш кылабыз, антип беребиз, минтип беребиз деген менен тууганда только өзүбүзгө гана хуже кылабыз. Азыр күндөн күнгө жаш муун поколениялар өсүп келатат, күндөн күнгө башкалардын стажы жетип атат. Каждый жыл сайын канчалаган адамдын стажы жетет да туугандар, канчалагандар блокировка болуп атат. Яндекс водительдерим жоготуп алам деп эч даже башы деле оорубайт туугандар. Ошон үчүн андай нерседен алыс болгула, этият болгула, андай жерлерге барбагыла эч качан. Так, Шереметова келип калдым туугандар. Канчага алып келдим, чото байкабай калдым өзүмдө. Шереметова терминал Б-га 1868 рубль 45 мүнөттө келдим. Чото акыркы күндө мына бизнестин күнү бүтүп калды, эмне болуп калды, арзан берип коюп атат, анча-мынча даже комфорт плюстар, бодренький заказдарды алып коюп атат. Почти 50 мүнөт болуп кетти да. 1900 келdim почти. Ладно, ничего. Айтмакчымын. Мурут кандай болуптур, мурут? Эртең менен чекесин кичине оңдоп коеюн деп образга кирип кетиптин да. Чекелерин тазалап кырып отуруп эле карасам эле узкий болуп эле бир нерсе калып калыптыр го. Так. Эми эртерээк берсек эми аэропорттон. Пробка болуп өлүп калыптыр Ленинградка дагы. Деп. Вай өлө. Элдин бардык аэропортто го место койгону. Машина койгону место жок го. Тыгылып өлүп калыптыр го, жолго чейин коюлуп. Шереметованын акыбалы. Прилет жок окшойт, чото аэропорт тыптынч, элдин бардыгы туруп калыптыр. Мураттын прическасы жайында экен дейин десем, тетя турбайбы? Так, өчүткө 15 мүнөт, бизнести 15 мүнөттө көрсөтөт. Шыңгыраганын бир уккулач, шыңгыратайынчы. Верная улица дейт го, Москва, Верная улица. Каягында болду эле, билбейт экенмин. О, 45 мүнөт. Жок, 45 километр 1 саат 15 мүнөт дейт. Так, Шереметовадан жетип келдим туугандар. Бардык эле мойлому көрүп эсип болуп атат. Какой вы такой? У вас такой усы деп эле. Ничего деп коюп. Так, 1 саат 15 мүнөт дегенде келдим. 2372 рубльге келдим туугандар. 3 заказым 3600 рубль болду, тазасы. Сменден сырткары. Ой, сменден сырткары деп коюм, көнүп калыптын, смен боло берип. Так, кеттик буюрса туугандар. Оозду ачып курсакты тойгоздук. Ооз ачар болупкан экен кеч кирип. Буюрса азыр курсак тойгозуп чыктык. 4 заказ 4200 болду эле. Заправканы кылып алып туруп, буюрса дальше ишти кылабыз. Кеттик. Кыскасы азыр жанагы Восточный вокзал деген вокзал бар. Ошол жерге барып заказ түштү, бардым. Вокзалдын астына токтогондо болбойт. Үстүндө камера турат, постоянно бүт бардык эле. Ошол жерден штраф алып атат туугандар. Өткөндө же оң жагында, же болбосо сол жагында остановка алып, колдон келсе ошол жерден алыш керек да. Көп эле билбей эле астына барып токтойт. Какое-то время өтсө эле сразу ошол жерден штраф берет. Астына барып оң жагын өтүп,
остановкалар токтоп турсам, сен астына келбейсиң дейт да. Өзү 1000 сомдук заказ болсо, анан заказды алам деп 1000 сомдук заказ деп мен 3000 сом штраф алайын. Айттым, там нельзя останавливаться. То есть все же останавливают дейт. Анан айттым. Бүт бардыгы Москва-река көздөп айдаса мен дагы айдайм ба? Сен о салып алып дедим. Сен нет, конечно, dedi. А болупту dedim. Я dedim, платить не успеваю штраф dedim. Эчлерди түшүнүп анан кийин. Өзүңөрчө жалып жазып келбей койду, токтобой койду деп жалобыйт dedim. Возрасттагы чоң киши экен. Подольскқа келіп қалдым тоғандар. Бүгінгі күндің есебінен жирный бір заказ болды. Подольскта жашаған подписчиктерге огромный салам. Салам айта кетейін. Эфирден пайдаланып таза диджей болып кеттім мен. Жақында Қырғызстан орындарына шақырбаса болды мен. Так, 37 минутта келдім. Завершить. 2618 рубль бустермен заказ қылып алып тұр. Бустері деле жоқ екен өзі, жөнінде өзі жалғыз екен. Жанагантип детский креслода ошо бустер менен креслону көрсөтүп койсоң ушундай экен. Анча-анчада заказдар түшүп калса алып коет экенсиң. 1700 таза калыптыр, 1000 сомун алып коюптур, ошондо почти 36% алганда. Ничего, жарым саатта 1700 тебеби турабы. Кеттик ташы туугандар. По делам коюймбу, домой коюймбу, домой. Так, кеттик домой коюп турганда. Оңго көздөп жүрөйүм. Же солго көздөп жүрөйүм. Оңго дейт, оңго солго. Өлүм кетсин. Кеттик. Кыргыз жери коз, жайлоо керемет, кыркырлары аска, толор керелет, сулуулугу сулуу, кыргыз калкымдын ар ким үчүн өзгө жери керемет. Hey! Leylek, leylek, leylegimdi sağındım. Leylekindi gözdöy bugün kamındım. Leylek, leylek, hattonun koşunday. Barattamın sağay, meni tosup al. Yüzü halmen, lebi balmen, bir karışta aklım oldu. Kiprigi keman, bu halkıma, aman aman aman. Кыскасы сөздүн ачыгын айта турган болсом, Подольстон Войковскийге заказ бербей койду тобой. Ушундай да болот турбайбы? Эми вторник күнү өзү ночко чыккан өзү жанагы болгон нерсе да. Элес жок неше болду, но ничего. Барына барака. 6600, 12ден кийин 1700. Канчалык болот? Короче, 8000
8300 ушундагы иштепмин да. Бизнесте туугандар, бизнесте. Так, 900, 3300, 4000 сом комиссия алып коюп уже Яндексче. Так, эгерде мен болгондо где-то 10 миңдин ар жак бир жагы ашыгы менен иштейт элем. Ошондой туугандар. Бизнеске кызыгып аткандар, туугандар, лучше выкупка машина албай эле койгула, бизнеске кызыгып, силерге мындай чисто мындай эркекче советим. Бизнеске кызыгып машина ала көрбөгүлөр. Азыр купецмен жок. Иш эми жанын сууруп машинени ушу кечке өзүңөр да токтобой машинада токтобой иштесе ушу 15ке чейин такап иштесеңер болот, бирок чарчайсыңар ачык элечи. Экономда кандай чарчасаңар ушундай. Колдон келсе комфорт плюста иштегиле. Кичине волокитасы дагы азыраак, монтөрсү 7-8 миңге иштеп, эшигин ачып чабып, суусун куюп берип, зонтигин кармап отургучачы. Ошондой туугандар. Бизнестин акчасына кызыгып карызга машина алып албагыла дейм да туугандар. Ошондой. Эми жанагынтип кичине советим айтсам эле Нургазы акыл үйрөтө бербечи, анан тинтпечи, мынтпечи деп калат. Ладно туугандар, эми иштеп жанагынтип акча тапсак да таппасак дагы бул жашоодо самый главный любом ситуацияда туугандар адам баласы бактылуу жашай билиш керек экен да. Эгерде бактылуу жашашты билбесек, хоть барда деле, хоть жокто деле адам баласы өтө мындай оор күндө жашап калат экен туугандар. Жокто деле, барда деле бактылуу жашаганды үйрөнсөк, ошол эң жакшы. Эмнеге дегенде акча колдон кеткенден кийин жокчулукта бактылуу жашай алганды билбесек, анда өтө өкүнүчтүү болуп калат туугандар бардагычы. Ошон үчүн барда дагы, жокто дагы өтө бактылуу жашаганды үйрөнгүлө туугандар. Эмнеге дегенде бар жок убактылуу байлык дагы, акча, машина, ошон үчүн любом ситуацияда бактылуу жашаган аракет кылгыла туугандар. Ошондой 8000 канчага дагы иштепмин бүгүнкү заказ. Так, заказдар 9 заказ болуптур, 8000 где-то 8300 иштепмин туугандар. Барыңыздардын ишиңизге ийгилик, буйруса алдыда жакшы сонун проекттер болуп атат. Буйруса бардыгын ишке ашырабыз туугандар. Сөзсүз түрдө сиздердин колдооңуздар менен ишке ашат. Аны өзүңүздөр жакшы билесиңер. Ийгилик барыңыздарга туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламаттар болуңуздар.